Бийликтериңер кут болсун. Кыргыз эли силерге рахмат айтат. Анан менин суроом бар, ак жолго суроом бар эле. Дүйнө чемпионатын жеңгенден кийин көпчүлүк көрөрмандар күткөн ошол Роман Власов менен боло турган беттеш өзгөчө бир мааниге дагы ээ болду окшойт. Же тескерисинче сенин пикириңде мааниге ээ болбой да калышы мүмкүн. Ошол жөнүндө кандай деп айтасың? Бул беттеш сага керекпи? Дүйнө чемпионуна бул кармаш керекпи? Кандай оюң? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден ушинтип бизди жылуу жумшак тосуп алганыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Роман Власов менен боло турган беттеш албетте мен үчүн жана биздин командабыз үчүн өтө маанилүү. Анткени ал двукратный олимпийский чемпион, бүгүнкү күндө эң титулованный борецтердин бири. Ошондуктан мен үчүн абдан маанилүү ал беттеш. Жоламанга да бир суроом бар эле. Жоламан, сенин торчоң, сеткаң ошол дүйнө чемпионатында бир аз оңоюраак болду деген дагы пикирлер айтылууда. Бирок биз ошол эле венгриялык балбанды да көрүп келгенбиз, мыкты күрөшүп келген. Негизи ошол биринчи жана экинчи беттештерди эрте жыйынтыгына чыгардың да. Ошол сенин алтын алышыңа жардам бердиби? Ассаламу алейкум. Ушул жыйындын катышуучулары, урматтуу кыргыз элим. Ушундай бизди жылуу жумшак, ошо таттуу уйкуңуздардан калып, ушундай бизди тосуп алганыңыздарга биринчиден терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, бул мен сеткамдын кандай болушу мен үчүн маанилүү деле эмес. Анткени мен бардык нерсе үчүн ушу агайларыбыз менен, бардык жигиттер менен чогуу даярданганбыз. Бардыгына биз дайын болчубуз. Кандай соперник туш келет, бизге алдын ала биз баарына дайынданганбыз. Ошондуктан мен бардыгына дайын болчумун. Бул Аллахтын каалоосу. Ушундай менин жолумду балким жеңил кылып койду. Балким мага Аллах таалам ушундай кылып оңой утуш үчүн мага ушундай күч берип койду. Ошондуктан биринчиден чексиз Аллахка шүгүр келтирем. Жана бул чемпионат мирага биз абдан жакшы дайындандык десек болот. Өзүбүздүн командабыз менен, өзүбүздүн личный тренерлерибиз менен бардыгы менен жакшы дайындандык десек болот. Чоң рахмат. Эң алгач биздин баатырларды жеңиши менен куттуктайбыз. Сиздер биздин сыймыгыбыздарсыздар. Анан экинчиден биздин машыктыруучуларга да чоң ыраазычылык биздин массалык маалымат каражаттары атынан билгизип кетели. Менин суроом төмөндөгүдөй 3 бул байгенин ээлерине. Сиздер ушул финалдык беттештерде өзүңүздөрдүн кандайдыр бир эрктүүлүгүңүздөрдү көргөздүңүздөр да. Негизинде мындай беттештерде финалдык беттешке чыкканда күрөш ушул балбандар арасында кандайдыр бир коркуу сезими болуп, анан мындай кандай десем, коркуу сезим болгон үчүн кызыктуу оюн мындай редко кездешет да, орусча айтканда. А сиздер мөөнөтүнөн мурда жана болуп көрбөгөндөй ушундай кооз оюндарды көргөздүңүздөр да. Буга кандай комментарий бере аласыздар? Эң эле кооз приемдорду Амантырек байке жасады окшойт. Амантырек байке. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келип жылуу жумшак тосуп алганыңыздарга. Сурооңузга жооп берип кетсем, биздин күрөш, негизи кыргыз күрөш, кыргыздардын күрөш деңгээли азыр ушунчалык жакшы деңгээлге өстү десек болот. Bunun бардыгы благодаря ушул биздин агайларыбызга, федерация командабызга, ошолордун аркасында ушул күрөштөр өсүп келүүдө да. Бул өзүнөн өзү пайда болуп калбайт. Бул күрөшкө ар бирибиздин кандай десек, эмгегибиз, ар бирибиздин кылган мээнетибиз төгүлөт. Экинчи суроо Акжол Махмудовго. Сиз Олимпиада оюндарында күмүш байгеге болдуңуз, жана мында ушул дүйнө чемпиону болуп отурасыз. Анан күмүштүн орду канчалык экен, анан дүйнө чемпионатында биринчи орунду алгандын айырмасы канчалык экен? Кандай сезимдер болду? Чемпион болгон по-любому бул күмүштөн жогорураак турат, бирок мен үчүн Токио Олимпиадасынын күмүш медали бүгүнкү күндө дүйнө чемпионатынан бийигирээк турат десем жаңылышпайм. Менин суроом азыркы учурда интернетте талкуу болуп жаткан Акжол Махмутовдун бир жоругуна десем болот. Беттештен кийин сиз манжаңыздын аты жогун тренериңизге көрсөттүңүз. Анан интернет тармагында ар кандай божомолдор болуп жатат да. Дүйнө чемпиону болду, эми үйлөнөт экен деп ошуга жооп бере кетсеңиз жакшы болмок.
Жок, чындыгында дүйнө чемпионатына даярданганын алдына мен жеке машыктыруучум менен жана үйдөгү ата энем менен сүйлөшкөм. Сүйлөшкөндө айткан, если дүйнө чемпионатын утсаң, сага уруксат беребиз деп. Бирок бүгүнкү күндө дагы кандай гана учур болбосун, биякта биздин машыктыруучуларыбыз бар. Бул жеңиш ынтымактын жана биримдиктен келип чыккандан кийин мен жеке өзүмдүн калоом менен бул жолго бара албайм. Если агайларым мен үйүндө ата энелерим баары туура көрсө, мен быйыл турмуш курсамбы деп ойлонгом. Ошондо мажаңызды ошол максатта көрсөткөнсүз, Ооба, анткени мага сөз беришкен, сен чемпионат мейрамын ут, үйлөнөсүң деп. Мен өзүм сөзүмдү кармадым, эми Жооман, сизге суроом, беттештин кайсынысы сизге эсте каларлык болду? Албетте финалдык беттеш болду. Финалды буга чейин мен 2 жолу дүйнө чемпионатынан финалга чыгып, жеңил узасын тарткам. Аябай жакшы билем кандай финалда чыгып, ушундай кыргыз эли ишенип турганда утулуп калган кандай болот экенин аябай жакшы билем. Бунусунда ушунчалык башкача настрой койдум. Жакшы дайынданып, ушундай болгон күч аракетин салдым. Ушундай артыбызда ушундай кыргыз эли колдоп турганда эч эле чынын айтканда утулгум да келген жок. Рахмат. Жок, рахмат. Финалдык беттеш десем болот. Рахмат. Кийинки суроого кезек. Алдыда да жеңиштер болот деген ниетибиз бар. Анан ак жолго кыска суроо, ошол Золтан Левай менен мындан 2 ай мурда утулдуң эле да, алтын ойгочу. Бул жолу 8-0 утуп алдың. Негизинен сен үчүн алгачкы баскыч же чейрек финалда күрөшкөн оор, финал жеңилирекпи? бүгүнкү күндөгү правила менен финалда көрүшкөн мен үчүн абдан жеңилирээк болду. Анткени эртең менен веске таразага түшүп, кечки саат 6-га чейин восстановленияга бир аз убакыт бар. Бирок финалдык беттеш жеңил болбойт. То есть финалга постоянно күчтүү атаңдаш менен чыгасың. Ошондуктан болгону убакыттын көбүрөөгү болуп, эс алганым жетишип калганым эле болбосо, калган чоң эле роль ойногон жок. Ошол күрөш менен бул күрөштүн кандай айырмасы болду сен үчүн? Ал күрөш менен бүгүнкү күрөштүн айырмасы болсо, биздин планыбызга караганда Аллах Тааланын планы жогорураак турат деген ошол нерсеге чын жүрөгүмөн ишенгеним үчүн ушундай болду. Анткени ал жактагы жеңишке караганда бүгүнкү күндөгү жеңиш биз үчүн маанилүүрөөк болчу. Күрөштө деги эле ушул спортту жеке өзүңөрдүн оюңарда ушул элдеги жоопкерчилик жана ошол эле спорттук чеберчилик машыгуу кандайдыр бир сиздерге бир жүк болгон жокпу? Бүт сиздерге ак жол, жоламан, өзгөчө сиздерге да суроо. Биринчиден бизге чоң күч тем берет, силердин бизди колдоп турганга биз мындан эч кандай толкундануу же болбосо жаман нерсе сезбейбиз. Силердин колдооңор, силердин бизге болгон көңүлүңөр бизге бир гана бүгүнкү күндө демибизге дем берип, күчүбүзгө күч кошуп турат. Ооба, биз ар бир мелдешке биздин эмне зависит этсе ошонун баарын өзүбүз так аткарган аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бизде психолог деген нерсе жок, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бизде массажист, врачтарыбыз баары бар. Биздин агайларыбыз психологдун ордуна бүгүнкү күндө психолог да болот, тренер да болот, башкасы да болот. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, биздин агайларыбызга, врачтарыбызга, массажисттерге бүт ушул жеңишке себепкер болгон жана менин ата-энем, бир туугандарым, жакындарым баарына рахмат айтам. Это победа. Я считаю, независимо, что Россия не участвовала, я не скажу, что чемпионат мира был очень слабый. Он был очень сильный, во-первых. И даже если Россия участвовала, я не скажу, наши ребята все равно бы Акжол, и они бы стали бы чемпионом мира. Я в этом был 100% уверен. Потому что они были подготовлены. Просто так чемпионом никто никогда не становился. Это, я думаю, в первую очередь при поддержке нашего государства, нашего президента, при поддержке федерации, а потом нашего департамента. И, во-первых, я благодарен, что я поехал как личный тренер Акжола благодаря Канату Абдамбаеву. А так у нас бывали деньги не хватает, и личные тренера редко ездят. Но вот отдельным приказом я поехал и на Азии, всегда меня поддержит, и я очень благодарен. Когда личный тренер рядом с учеником, действительно победа, и у него уверенность появляется, и все.
И самое главное, у нас дружная команда. Вот Азат, Улук, это вот мы все вместе. Хорошая команда у нас, дружная. Поэтому у нас все получилось так, как надо. Что теперь вы будете делать? Как долго будете отдыхать? Брать перерыв? Где вы будете отдыхать? Вы останетесь здесь, в Кыргызстане, или поедете на Иссыкуль? И сколько будет длиться ваш перерыв? Биз азыр Астыда дагы мелдештер бар. Кубок мира болот. Ноябрдын ортолорунда. Ошол турнирге даярданабыз. Даярданбагандар эс алып 10 күн максимум. 2 жума же 1 жума. Андан кайра залга келип баштайбыз тренировка.